Рахмат. Урматтуу баяндамачы. Мен бұл мыйзам долбоорун албетте колдойм. Бұл кооперативтерге мыйзам менен чектөө койбосок, акыркы учурларда өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 1000 деген жарандар ошо кооперативдин жабыркагандар абдан көбөйдү. Карап көрсөңүздөр, ошо биздин ички мигранттар, тышкы мигранттар чет өлкөгө барып, канчадан оорчулук, кыйынчылык менен эптеп баягы бир үй болуп калса экен, жай болуп калса экен деп алып келген тыйындарын ушу кооперативдин кээ бир шылуундарына аферисттерди, ушу жалганчылардын заманы болуп калды. Жалганчыларга алдангандар азыр 1000 деп саналат чын эле. Бул мыйзамды абдан туура кылып жатасыздар. Анан эми ушу Кыргызстанда канча турак жай кооперативи бар? Алардын канчасы турак жай кооперативдер канчада мүчөлөрү бар? Ошолор жөнүндө айта кетсеңиз. Ошончо канча киши үйлүү болгон, үйлүү боло албай калгандар канча? Тыйын берип кое албай жүргөндөр канча? Коомчулукка ошол жөнүндө маалымат берип койсоңуз. Урматтуу Русланбек Шергазиевич, бүгүнкү күндө жалпы Кыргызстанда катталган 6,5 миң кооператив бар. Анын 5,5 миңдей коммерциялык кооперативдер, 1000ге чукул бул коммерциялык эмес кооперативдер. Ошонун ичинен 162си турак жай кооперативдер. Ал эми кылмыш иш корголуп, жанагындай окуяга кириптер болгондор 22. Анан бардык баягы коммерциялык эмес кооперативдердин ичинен жанагы гараждык, үй жана кварталдык, турак жайдык башкаруулар да бар да, алардын маселеси тынч. Бул негизден ошол жанагы үй алып беребиз, үй куруп беребиз деген мына 30га чукул ошол коммерциялык эмес кооперативдин айланасында да. Анан мүчөлөрүнүн санын булар өз алдынча жүргүзүшөт, реестр. Эч бир мамлекетке маалымат бербейт. Азыр биз 24-чү беренеги камтып кетип атабыз. Эгер кабыл алынып калса, ошол бир Акбөкөн Дүкөнүчтө сунуштап атат, экинчи окууда беренде. Ошол бир кандайдыр бир мамлекет орган болсо, ошол жакта бир реестри жүрсө дегенчи. Анан булар ошол бул жерде укук коргоо органдары айткандай бир ошол 6 миңден ашык адам жалпы ошол 30га чукул кооперативтерге мындай бир мүчөлүккө кирип же бир ушул үй алам деген ниетте жалпы жонунан ошондой арыздарды берген дейт. Бул мамлекеттик ипотекалык компания менен кооперативдин айырмасы кандай? Ошол менен бирге эле жанагы алдыда кесиптешим айтып кеткендей, бул максималдуу боюнча чектөөлөр коюп койсоңор чын эле. Анан ал жака деген 5000 деп, 10 000 деп киргизип алса эртең бул башалма болот да кайра эле. Эч кандай өзгөрө болбой калышы мүмкүн да. Сунушубузга. Русланбек Шергазиевич, ипотека бул социалдык кредиттин бир түрү. Ал эми кооператив болсо өзү француз тилинен которгондо бул коомдоштук эмгекчилердин. Булар жана жалпы ортодогу чегерилген сумманын негизинде кандайдыр бир муктаждыктарын канааттандырып болот. Ал эми чектөө боюнча Улукбек Зулпукарович айткандай, биз бул жакта депутаттык топ бар, Улукбек Зулпукарович жетектейт. Экинчи окууда киргизебиз дегенбиз. Ошол сунуштар жана башка депутаттардын сунуштары менен ошол жумушчу топту дагы бул Кудай буйрса биринчи окуудан өтсө, экинчи окуунун алкагында каралат да. Рахмат. Бул мыйзамда акчасын төлөп коюп, эртең күнү үйдү ала албай калса, же башка мисалы машинасын ала албай калса кооперативдер кандай кепилдиктер менен бекитилген? Кандай ошолорго мисалы кооперативдин жетекчилерине чара колдонулат? Ошончо да бир маалымат бере кетсеңиз. Ошол биз буга чейин коммерциялык эмес кооперативдерди түзүп алып, турак жайдан сырткары айыл чарба атайын техникаларын жана автоунааларды да беребиз, башка буюмдарды деп чыккан. Биз азыр чектөө коюп атабыз. Бул турак жайга гана байланышкан болуш керек деп. Ал эми ала албай калып, жанагы ордун толтура албай калганда, бул башкармалыктар төрагасы же советтин мүчөлөрү баягы чыгымдардын ордун толтурат, мыйзамдарда каралган жөнүндө кылмыш жаза укук бузуулар боюнча жоопкерчилик тартат деп киргизип атабыз. Кантип толтурат? Эгер андай шылуундар менен шаарды деле карап көрсөңөр, ошо кээ бир строительный компаниянын көптөгөн жетекчилери азыр камалып жатат. Элдерден миллиондогон долларларды алып койгон, канчадан биздин жарандарыбыз үйдөн жок, же акчадан жок, же квартирадан жок. Бул деле ошол сыяктуу болуп калбайбы? Мисалы, прежде чем кооперативдерден бир гарантийный суммалар көрсөтүп коебу, ушулар бир кошо киргизе кетсеңиздер. Жарайт. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Мураталиев Марат Молдоновичке берилет. Саламатсыздарбы? Мыйзамды колдойбуз. Азыр менин коллегаларым айтып кетти, 2004 жылдан бери убактысы келди болуш керек, туура мыйзам. Bunun üstünde жақсы иштепсе, жарандарды коргоо жагын көбүрөөк камтып кетиш керек азыр.
Анан кийин жанагы бир эле мынагу кооперативдер эмес да үй кургандар. Азыр жарандарды алдап аткандар. Алдоо жолу менен көптөр байып атпайбы? Азыр ушу Минюстан өтпөгөн чыгышып атпайбы жана 1000 сом берсең 2000 сом кылып беребиз бир жумада деп алышып мына таласта болду ушундай окуялар. Канча деген акчаларды алып 2 киши камалды. Эл кайра акчасын албай калышты да. Ушуларды Минюстан өтпөгөндөн ошо киргизип коюш керек да. Минюстан өтпөгөн жанагындай иштеп аткан типа как кооперативдеги акча чогултушуп атпайбы? Ошолордун баарын ички иштер органдары, прокуратура надзирать этип туруп, сразу жоопко тартыш керек да. Ошондо жанагы жарандарыбыз ондай алдамчылык жол менен акчаларын бербейт да башкаларга. Канчалар страдайт. Бир эле бул кооперативдер эмес, башка жолдор бар. А так мен сизге ыраазычылык билдирем, Оразбек Кадырбекович жетекчиликке. Могу мыйзамды алып чыксыңар, эң туура, өзүңүз да аябай грамотно жооп берип атасыз. Ушундай жаш сизге окшогон эр азаматтарыбыз көбөйсө, мамлекет оңолот. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Сулайманов Кундузбек Кошалиевичке берилет. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович. Оразбек мырза, сизге чоң рахмат. Ушу мыйзамды конча концов алып келгениңерге биринчиден. Экинчиден, Урматтуу депутаттар, кетпей турсаңыздар, добуш берип коелу. экинчиден мынау коммерциялык эмес кооперативтерди боюнча өтө бир олуттуу карабасак болбой калды. Канча деген адамдар мына азыр прокуратуранын иши өзү эле көп эле, андан бетер көбөйттүк. МВД болсо жетишпей жатканын көрүп атабыз, буларга да ишти көбөйттүк. Туурабы? Деги эле ошол коммерциялык эмес кооперативдин кереги барбы, жокпу? Жооп берип коюңузчу. Ушунча адамдын көз жашы, ушунча адамдардын убаракетчилиги, алардын тергөө иштери, алардын келип кетип аткан чыгымдары кереги барбы ушулардын өзү? Урматтуу Кундузбек Кошалиевич, туура өзү кандай гана уюм болбосун, эгер адам башкаруучу аны мыйзамды бузуп же атайлап жасаса, ал акционердик коомбу, жоопкерчиликтелген коомбу, мекемеби, баары жоопкерчилик тартылат экен да. Ал эми кооператив деген мен жана белгилегенде бул дүйнөлүк түшүнүк, баягы 19-кылымдарда башталып, бул товардык үйрөнчүлүк болгон. Бизге келген, мисалы, 1000дей коммерциялык эмес кооператив ичинен ушул турак жай менен алектенгени кетпей турсаңыздар, 30 эле болуп атат да. Калгандары бул баягы гараждык. Улукбек мырза, отуруңузчу. Урматтуу депутаттар, кетпей туруңуздар, добуш берип коелу ушул мыйзамга. Ошол бул баягы аз чөйрөсү ушул, булар биз алар менен жолукканда да алардын көбү түшүнбөстүктөн, билип билбей баягы баштап алгандыктан, анан элдер дагы Россиядан туруп эле акчасын тиги бирөөнүн атына эле которуп коюп, ушундай бир системалык иш болбогондуктан ушул нерсеге келдик да, биз алар менен ондон ашык жолуктук. Мыйзамдын бир аз кечигип калганда мен депутаттарга, урматтуу депутаттар, бул бир тобу менен жолугуп бүтсөк, биз дагы жолугат элек деп келет, анан алар менен жолугуп отуруп, ушу ондон ашык жолугуулар болуп отуруп, бир аз ушул убакыт созулуп кетти да мыйзамды жазуудачы. Рахмат. Анан экинчи маселе, мынау кеңешке мүчөлөр ким аныктайт өзү? Кеңешке мүчөлөрдү ошол жалпы мүчөлөр өзү эсепке неме шайлоо жолу менен жүргүзөт. Ал эми кооперативде 50 мүчөдөн ашкандан кийин кеңеш түзүлөт. 50ге жетпесе мүчөсү башкармалык менен ишин алып бара беришет. Мына ушулардын баардыгы өз башаламандык алып келип, анан өзүм билемдикке алып келип атышат да. Жанагындай кылып элдердин баарын алдап. Анан жанагы коммерциялык эмес уюмдарга, то есть кооперативтерге, жана өзүңүздөн мурдагы жыйында айтып жүрдүңүз эле, булардын жоопкерчилигин өтө эле жесткий кылбасак болбой калды. Эптеп жанагы тетиги Россиядан жаткан акчаларды которуп алышып, бечаралар кыйналышып, кайра ала алышпай, менде бир 10дон ашык кат бар ушул боюнча кайрылгандарчы. Мен өткөндө тиги Үмүткан айым сизге да айттым эле ушул боюнча. Кээ бирлери мындай мага жазып атышат, кто берет за храп, тот и получает деньги дегендер да бар экен. Ал канчалык деңгээлде чын төгүнүн билбейм, бирок ошондой да болуп атат да. Ошондуктан бул ушул коммерциялык эмес кооперативтерге кереги барбы, жокпу дегенди да карап койсок болот. Себеби дегенде биздин элдердин деңгээли ага жете элек экен. Жакшы бир
реклама кылгандарга дагы чара колдонуш керек болуп атат. Алар реклама кылып койсо ушундай экен деп алар дагы берилип кетип атат ошогочу. Ошондуктан бизге жарандардын укугун коргоодон мурда аларды ошолондо сактап калыш керек болуп атат. Ошондо бир карап көрөңүзчү, кийинки экинчи окууга чейин мен мыйзамды колдойм, конечно. Баягы 2004-жылкы мыйзам элди алдоо болсо, бул азыр эми ошого бөгөт коебуз деп атабыз. Ошондо буларды карап көрүңүз. Анан жанагындай онлайн добуш берүү дегениңерди мен чынында көп колдобойт элем. Себеби дегенде онлайн дегендик бул Бишкек менен чүйдүн тегерегинде болуп атат. Айылдарда каякта онлайн, ал уюн саап жүрсөң ушул качмак беле. Ошолорду карап көрсөңүздөр, кана бир убактыңыз болсо да бир кайрыла кетсеңиз да кеңеш эткен маселе бар. Ана мен да өзүм сунушумду берем. Рахмат. Рахмат. Суроо бере турган депутаттар жок экен. Комитеттин чечимин окуу үчүн бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин төрагасы Төлөнов Данияр Эрмековичке сөз берилет. Рахмат. Комитеттин чечими кооперативдер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорунун концепциясы жактырылсын жана аны биринчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталсын. Рахмат. Урматтуу депутаттар, Танапистен келгенден бербейлүү добушту. Кандай дейсиз? Жазып берелиби? Азыр кое берелиби? Анда аппарат каттоон ачып коюңуздар. Каттоодон 81 депутат каттоодон өттү. Каттоодон жабыңыздар. Аталган мыйзам долбоорун добушка коем. Урматтуу депутаттар, добуш бериңиздер. Макул 56, каршы 1, баары эл жетти, катталды 81. Биринчи окуудан мыйзам долбоору кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, 2-ден 10 мүнөт өткүнгө чейин Танапис.